Manas şarının bir ele kızı жүрөңөрдүн işini alıp koydu ve egerden Manas'ın polni kızları çıksa düğününü sapırat. Assalamu alaikum. Манас шаарына кыз тилин тиштеп алган жигит арыз берүүдөн баш тартты. Ош базардагы мыйзамсыз соодагерлер ызы-чуу жаратышты. Орусияда автобус айдоочусу жүргүнчүлөрдү күттүрүп коюп намаз окуган деп айыпталууда. Манас шаарында жеңил унаа өрттөндү. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Карабайсың, эми келип өбүшөм деп туруп, тилин жарымдын жулуп, эгериши жулган. Бул жырткыч болуп келген го. Манас шаарында жеңил унаа өрттөндү. Бүгүн 13 ноябрда Манас шаарында жеңил унаа өрттөндү. Мындай маалыматты окуянын күбөсү билдирди. Маалым болгондой, кырсык саат 13:14 чамасында каланын Жусупбек Бакиев жана Эркиндик көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда жүрүп бара жаткан Део Nexia унаасынын капоту түтүп жалын чыккан. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр келип жалынды өчүрүшкөн. Бактыга жараша кырсыктан эч ким жапа чеккен эмес. Өрт унаага коюлган газдын тетигинен улам чыкканы айтылууда. Sen videoga tartma. Aklar жоқ. Ош базардагы мыйзамсыз соодагерлер ызы-чуу жаратышты. Муниципалдык инспекциянын мыйзамсыз соодага каршы күрөшүү бөлүмүнүн инспекторлору рейдде улантып жатканда соодагерлер катуу реакция кылышты. Алар укугуң жок жана чык эшикке деп кыйкырып, бийлик өкүлдөрүн кууп чыгууга аракеттеништи. Айрымдары протокол толтурууга тоскоолдук кылып, инспекторлордун ишине аралашып, куркоолордун ортосунда өтмөктөрдү да тосуп алышты. Орусияда автобус айдоочусу жүргүнчүлөрдү күттүрүп коюп намаз окуган деп айыпталууда. Орусияда жүргүнчүлөрдү күттүрүп коюп намаз окуган автобустун айдоочусунун ишин тергөө комитети карап жатат. Окуя соц тармактарда айрымдардын наразычылыгын жаратып, мусулман мигранттардын көчөлөрдө намаз окуусуна каршылыгын күчөттү. Булак Азаттык. Кара-Балта шаарына жакын жерде 3 унаа сүзүшкөн. Чүй облустунун Жайыл районунда Кара-Балта шаарына жакын жерде 12 ноябрда 3 унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу 13 ноябрда Чүй облустунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда Бишкек-Ош трассасынын 68-чакырымында Сосновка Жунда заводунан кийин Honda Stream үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу түндүк тарапка бара жатып каршы тилкеде келе жаткан Subaru Outback унаасы менен кагылышкан. Соккунун күчүнөн Subaru карама-каршы тилкеге ыргып чыгып, түштүк багытына кетип бара жаткан Hyundai Sonata унаасы менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 5 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Манас шаарында кыз тилин тиштеп алган жигит арыз берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу бүгүн 13 ноябрда шаардык милициядан билдирди. Маалым боюнча жигит менен кыз бири-бирине доомат койгон эмес. Бирок бул факты боюнча териштирүү иштери уланууда. Эске салсак 8 ноябрга караган түнү Манас шаардык ооруканасына 26 жаштагы эркек адам төмөнкү эрин жана тил жаракаты менен кайрылган. Анын айтымында жаракатты ал кыз менен өбүшүү учурунда алган. Карабайсың, эми келип өбүшөм деп туруп, тилин жарымдын жулуп, эгериши жулган. Бул жырткыч болуп келген го. Мына ушинтип эркеги да корубойт, эркеги барып өлтүрүп коюп атат. Көрүп атпайсың, жаңылыктардан башка жерден көрүп атсыңар, барып өлтүрүп коюп атат. Ойноштук кылып жүрүп, боюна бүтүп, тыштап коюп атат, азыр өлүп атат. Мына ошого эч качан жакындабаш керек. Мына күйөөгө чыккыча эркектерде тийбеш керек, бир да кызга. Бир да никеси жок аялга, кызга тийбеш керек. Мусулманмын десе, ким мен мусулман десе, анда эч качан барбаш керек. Жанагындай кыз киши да атанын эненин уруксаты жок, күйөөгө чыкпаш керек, даже күйөөгө чыкпаш керек. Кыз жигит болуп жүрүү эмес. Чыкпаш керек эшикке керек болсо, кечкисин.
Эч ким менен жолукпаш керек. Мына ата эненин уруксаты менен анан күйөөгө чыгыш керек. Эмне үчүн ажырашып атат? Бул мени бага албайт экен. Лох экен деп отурсуңар. Ким тандады? Ата энеңер тандады? Жок. Өзүңөр тандаганыңар, өзүңөр сүйгөнсүңөр, өлөм дегенсиңер, күйөөгө тийбедим. Анан кийин 2-3 бала алгандан кийин, ой бул начар экен, бул жаман экен, бул мени бага албайт экен деп отурсуңар. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизде андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Sen videoga tartma. Aklar yok. Kıyma atasın. Çoğal git. Kan bunu ne isterse kullanayım. Katmadın mı böyle? Makey biz bir görgön soň bu Satok'tan gece bir kat koydu da darıların bazı. Mestosu yok, bu gecenin mestosuna asma kat koydu. Makey, bunlaylardı. Yok, Cinal'da mı gittim bu? Cavasın mı? Az yakın. Şurayız, pasportunuz yok mu? Cavasın mı? Şurası katma. Sağ ol. Anne oturasın, canım olsun. Ötkönde aytmanız böyle, çıkma. Yok, çıkmayayım ben. Ara ara işte tutarım. Ama böyle. Amin. Koyarım ana. Yok, siz tiybeğiniz. Ben de özüm koyarım. Siz bana verin, özümüz değişiniz koyarız. Ben 15 sanırım. Ne olsa özümüz değişiniz koyarız. Yok ki. Caz öğrensin. Oldu da. Ne kadar sayız? Caz öğrensin. Allah desin. Ama dileğim ömürler uzun olsun. Yaşanızda. Bir yerde cürör bekle. Kötörülgüle.
이제 친구가 눈썹 내스게 뜯고 있어. Ben жұмысқа мәшінен ешқай şey var. Ne geldi? Gülüşün de olsa, baba bu işin